Арбаңыздар ардактуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Назар News каналы эл назары көрсөтүүсү. Бүгүн дагы студиябыздан орун алган конокторубуз бар. Өзгөчө таланттуу инсандар десек да жаңылышпайбыз. Токтогул атабыздын урпактары 3 теректин 3 кызын чакырганбыз. Кимдер десеңиз жакындан тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анапия Райымбекова, Кыргыз Республикасы маданияттын мыкты кызматкери Дилбар Райымбекова бүгүн бизде конокто. Лира эжебиз бир аз кечигип атат. Сиздер менен эфирди баштай берели. Кош келипсиздер эл назар программасына. Рахмат. Рахмат. Маанайлар жакшыбы? Жакшы. Жаз келет атпайбы? Жазын алды менен куттуктайм. Жаз майрамдары бул майрамга жык мезгилдердин бири. Жазга даярдыктар кандай? Кышында баягы көбүнчө өнөр адамдары эс алуу менен алектенип эс алып, өздөрүнүн баягы жан дүйнөсүн бир аз сергитип алып, анан жазда кайра тыпырап жаз жарыш, күз күрөш деп жүгүрүп баштайт эмеспи? Ооба, жаз мезгили бир башкача баягы өзгөчө чыгармачыл адамдарга жакшы таасирин берет да. Күзүндө тойлор көп болду. Кышында эс алдык. Ошентип эми жазгы маанайлар жакшы берсе. Таланттуу үй бүлөсүздөр, эжесиңди, үчөөңүздөр мына Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында, Алымпул Үсөнбаев атындагы мамлекеттик эл шайырлар фольклор тобунда көптөн бери эмгектенип келесиздер. Ал жакта жумуштар кандай болуп атат? Жеке чыгармачылык кандай болуп атат? Кеп таштайын. Ал жакта чогубуз. Чогуу иштейбиз бир коллективде. Азыр бизде улуттук филармонияда жакында 6-7-8-inde концерт болуп, ошого даярдык болуп атат. Ошо менен жүрөбүз азыр. Анан Кыргызстан боюнча дагы гастролдор бар. 29 апрелден баштап майдын ортосуна чейин ошо филармониянын жалпы жамааты бир 100ге жакын артисттер ошо барат экенбиз. Ошо жетекчилик айтып, объявление кылып, шылып, кулактандырып, ошо менен настрой ошондо. Баягы Кыргызстандын ичин кыдырган кандай жакшы да өзүбүздүн мекен, өзүбүздүн жерибизге баягы жаз өзү мээримин төгүп турат го. Кулпунуп ошо кезде барат экенбиз деп сүйүнүп коюп олтурабыз. Эң сонун. Дилбар эжебиз дагы айта кетели, топ менен иштөө менен катар жеке чыгармачылык аны менен катар жакында жагы чоң бир долбоорго катышып атасыз, Жылдыздар манежде. Ал жөнүндө да кеп кылбасак болбосу. Агал бул сентябрда эле башталган. Баягы көбүнчө денени калыпка салуу өтө кылдаттык, анан эме менен экен жай жүрөт экен. Ошо 2,5 ай болгондон кийин анан биринчи туру болду 20-декабрда. Ал ушу телевидениеден кетти. Эми экинчи туруна ушу даярдык болуп атат. Демек экинчи турга өттүңүздөр. Өттүк, жакшы баа коюп, сүйүндүм, бир жагынан жоопкерчилик болуп. Азыр форманы таштабай, ошо эме машыгуу менен биз өзгөчө баягы жашкырак ортопондоп калганда бир түйшүк жаратат болуш керек, Ооба, кыйын. Барып алып анан эмне келдим деп да жүрдүм. Мен 20-23 жаш балдар менен кошо жүрдүм да. Анан бир жагынан мага өтө жакшы болду да өзүм үчүн. Бир көндүм нерсе эмес, жаңы адамдар, жаңы көз караш, жаңы байланышуу, баарлашуу дегендей мага аябай көп жакшы таасирлери болду. Анан ошо тренерлер айтат, машууга бул дене мүчөнүн эч убакта кеч эмес. 90го чыгып алып деле машыксаң, денең сага баш ийип, кандай аракет кылсаң, денең ошончолук эле мөмө берет депчи. Ошо. Анапия эже, сиз обон чыгарып жүрөсүз. Обондоруңузду аткарып жүрөт ырчылар. Бул жаатында кандай жаратмалыктар жаратып атасыз? Эми баягы жаңы обондор Кудайым буйрса жаралып атат. Жакшы обондорумду могу ушу кыргыз элине белгилүү атактуу эле ырчылар ырдап жүрөт менин обондорумду. Анан Токтой Асаналиев ырдап жүрөт, Улан Качкыналиев, биздин коллективдин баары ырдашат. Дилбар, Лира, Кенже, Кылыч, Бекишев, Кенже Көкова, баардыгы ырдап жүрүшөт ушу. 27-синде бердиң да? Ооба, 27-сентябрда өзүмдүн ушул чыгармачылык кечемди өткөргөм күзүндө. Анан ушул жалпы ошо концертте жалаң өзүмдүн обондорум аткарылды. Ошо 80%, 80%.
оон жагынан отчет берди ооба оондорум калып калбасын деп ошол оондорумдун ырдаган ырчыларын баарын чакырып ушул чыгармачылык кечемди өткөрдүм, 35 жылдык чыгармачылык кечемди. Анан баягы жаңы оондорум ырдалды. Өзүм болсо баягы жаш бара өйдөлөгөн сайын ушул туулган жериңди сагынып, кыз бала ошондой болот экен да. Анан кийин ушу өзүмдүн айылыма ушул туулган жерге арнап ата журтум деген оон чыгардым. Сөзү Чынара Сарбагышева деген акын сиңдибиздики. Ошо көптөгөн жаңы оондорум аткарылды. Анан азыр деле ошол оондор менен алектенип жүрөм, кыбырап эле. Эң сонун. 35 жылдан бери ушул чыгармачылык чөйрөдө сиңдилериңизди кошо иришип улуу жолдо келе жатасыз. Лира эжебиз каякта, ошону сурайынчы. Үчөөңүздөрдү чакырдык элек. Ооба, Лирада бир иш-чара менен Шайлөкпө экөөбүз 70 жашка кече толган күн экен да, кече анан 70 бүгүн Арабаев, Ишеналы Арабаев атында университетте ушу актовый залында чоң бир өзүнүн жеке чемеси менен кечеси болуп атат. Ошого кармалуу азыр жан сырымды айткан жок элем деген ырды Лира ырдайт да. Лира берки кызматы жан сырым деген темасы. Токтобек ушу аткаруучулар ошол жакта кармалып атат, кичине келмек. Баягы үчөөбүз деле бири-бирибиз калса сомодой болуп издей беребиз. Концерттерде дагы тиги каякта жок деп эле издешип калабыз. Баягы 3 кишидей эле болуп калдык бизчи. Анан кээде чукулдашып кетебиз. Очо кайра деметебиз. Тиги Дилбардын бир сөзү бар. 3 баш бар, жакшынакай эле. Не дейсиң? Жок. 3 баштуу уусу деле жок, жакшынакай бир жылан. Бирок куйругу бир да. Куйругу бир. Баш үчөө. Ооба, үчөө. Эң сонун, жакшы сөз болду. Эми бүгүн сиздердин чыгармачылыгыңыздарга, балалыгыңыздарга эл аябай кызыгат да. Эже сиңдилердин ушул улуу жолдо келе жатканында кандай кызыктуу окуялар болгондугу тууралуу кеп салабыз. Азыр баштаганда бир жакшы ыр менен баштайлы. Кайда жүрбөсүн, колтуңуздардан комузду түшүрбөй көтөрүп жүрөсүздөр. Бир жакшы чыгарма укпайлыбы? Анап эже өзүңүз баштап бересиз го? Комуздун баштоосунда өзүңүздүн оондордон болсо андан жакшы болот эле. Ооба. Эми ушул баягы кыргызда бир жакшы макал бар. Өлбөгөн жанга жаз да келер дегендей. Мына жаз келатат. Жаз менен кошо ушул апаларыбыздын дүйнөлүк майрамы келатат, 8 март эл аралык ушу энелер күнү келатат. Ушу апаларга арнап бир жакшы ырдап берели. Жакшы болот. Жаным апа деген өзүмдүн оонумду үчөөбүз ырдап жүрөбүз. Анан жаным апаны ырдап. Баракелде. Сөзү Лариса Асанбекованыкы, жаным апа. Апалардын урматына болсун. Tattısı bana belin alıp bastan Cedirip yol görsötüp bir özüngü Jaş boynun kala verin Sensin apa Ey bale.
бир жанды сага мен таппай келем, күнү түнү ойлоном асыл апам, канткенде мен ак сүтүң актар элем, сенсиң апа сырдашым жакыным, сенсиң апа кымбатым асылым, жаным апа багым апа. Ey bale. Sen men üçün güç kıvat aska beleң, çegi joktur, süyüңdün maga degen, bolsam dagı ол кыздын мелинеси, бир өзүңө жаш бойдон кала берем, сенсиң апам сырдашым жакыным, сенсиң апа кымбатым асылым, жаным апа багым апа. Барекелде, барекелде. Керемет кышты жайгылган баласын ойлоп кайгырган, ааламга бизди алып келген апалар үчүн жан курман. Күлкүсүнөн күңгүлгөн маанайынан таң аткан, балага мээрим төккөнгө мээрим төгөт жараткан дейт. Энелер бул жараткандын жарчысы. Апаларыбыз бар, биз чексиз бактылуубуз, байлыгыбыз кең, үйдүн куту, төрдүн көркү болгон. Энелер узак жашасын, сиздер дагы энелерсиздер. Аман болуңуздар келе жаткан майрамыңыздар менен. Рахмат. Ушул майрам жөнүндө сөз кылалычы. Апабыз жөнүндө сөз кылалы, атабыз жөнүндө сөз кылалы. Сиздердин бала кезге бир саякаттап келели. Кичинекей Анапия, Дилбар, Лира кандай эле? Биз негизи 11 тууганбыз, 6 уул, 6 эркек, 4 кыз. Ама 4 уул, 6 кыз Көмүскөдө да 3 барго да ойлоп кеттим да бечи. 6 кызбыз, анан кийин 3 кыз өздөрүнүн турмуштарын улап, жашнакай жашап атышат. Анан үчөөбүз болсо ээрчишип, Анапия эжем ээрчип келип, ырдап калдык да, Лейра экөөбүз. Анан апам негизи чармачылыкты көбүнчө сурашат да, чармачылык, ушу ыр, оончулук каяктан деп атамдан да. Атам элдин ичиндеги эң мыкты адамдардан болгон. Жана жамактап, акындык, баягы төккөнүн өзүнүн муун аябай айтып калчу да. Эми баягы убагында баягы радио, телевидение эметпегенден кийин бизде кагаздар эле калды, диплом, анан жазган ырлары, баягы дипломдору, баягы илгери алган эме сыйлыктары, эл ичинде өнөрлүү адам болгон атабыз. Анан оонун эң улуу агам ырдап жүрөт, анан оончулугун ушу Анапия эжем алды деп ойлойм да. 30дан багы кийин эле чыгарды да Анапия эжем дагы оондордучу. Анан үнүнүн бийиктигин көп айтар эле өзүнүн замандаштары. Анан атам негизи бизди элүүсүнөн кийин балалуу болбой жүрүп анан көрдү да. Анан ошо чармачылыгын кийин эме менин балдарым деп өмүрү көксөп жүргөн балалуу болгондон кийин ошо 10 бала төрөп берген апам. Апамды ошо жер которгон атам балалуу болом деп. Анан
апамды ошо базар коргондон алып келген. Базар коргон тага журт биздин. Анан көбүнчө ошол биздин үчөөбүздүн деле ээрчишип чыккан баягы адамдар, ар бир адам таланттуу го. Анан ошо талантты бага билсең, артынан түшсөң дегендей да, бул эмгек да, көбүнчө эмгек. Айтылган сөздөр бар го. 90% эмгек, 99% эмгек, 100% эмгек дегендей болуп. Биздин үчөөбүздүн ээрчишип, үчөөбүздүн мүнөзүбүздө, үчөөбүздүн жүрүм турумубуз баардык эмебизде, өзүбүздүн генетикабызда ашып кеткен мүнөз жок да. Ошон үчүн үчөөбүз 30 жылдан бери ээрчишип жүрөбүзбү деп ойлоп кетем. Кээде ойлонобуз да. Анан бир жолу мен бир нарынга тойго барып калсак, бир апанын сөзү эле эсимден абдан кетпейт. Ушинтип отурганда той концерттегидей болду да. Анан апасы жакшы көрөт экен. Биз да анан бардык, барсак, ошондо бир апа чыгып алып, айланып кетейиндер, тиги ынтымактын символундой болуп 3 кызым келип калган турбайбы деди да. Ошо аябай жыргап, биз да аябай кубандык. 90 жаштагы апа болчу. Эме ынтымактын символундой болуп, аябай мындай сөзмөр го, кыргыз эли, баягы эл ичинде Сөз барсаң, баккан эл. ошонсо биз дагы сүйүндүк, отургандар да сүйүнүп, мындай эме болдук да, абдан жагымдуу эме көзүрмөн болду. Анан үчөөбүз ээрчи, анан аябай батасын беришет көбүнчө. Анан бир нерсени Кара-Балта 8 мартта концерт коюп барсак, үчөөбүзгө окшош 3 апа отуруптур да, бир 78 таяк-таянган. Анда мен көрсөтүп койдум экөөнө. Биз барып подаркаларды алган, анан бири-бирин күтүп атат да. Тетиги Лира экен, тиги Анат Бежен, бул десем Лира чапкылап күлөт десем көрсөт. Биз караганда ушундай болот экенбиз деп. Биз эме ушу курак барганда ушундай болобуз депчи. Анан баягы карылыкты аябай карыгыбыз келбейт, бирок карылык бакубаттуулук кандай сонун, ошого жеткен куракка барганда. А бирок ар бир адам көкүрөгүндө бала ойдон калат экен да, жүрөк чиркин бала ойдон, таза ойдон. Анан тиги мен улуу жомокко кирип кеткен жокмун. 70-80ге чыксаң деле баары бир жан дүйнөң бала боюнча калат, Ушул баладай ойноп, эме кылып, бала аралашып кетесиң, ошо көкүрөктө ар бир адам бала да. мектепте деле ошол үч теректе өзүңүздөр туулуп өскөн жерде окуп бүттүңүздөр да мектепте? Ооба, бизде Айылдан бүттүңүздөр. биздин 10 класс. айыл чогуу биздин өзгөрүш эме кызыл өзгөрүш деп баягы жаңы заман келгенде атын өзгөрткөн кызыл өзгөрүш айылы деп аталып калды. А мурда 3 терек совхозу болуп, аябай эмеде областтарда аябай эң алдыңкы, анан кою көп совхоз болгон да. Бай жер турбай. Кою. Анан кийин биздин жер аябай эме чөп, тулаң чөпкө бай да. Ушундай тегиз, баягы тоонун бору болсо деле тегиз, анан биз чөп чапчубуз. Мындай тишип алып анан чөп чап, анан түшүп кетчүбүз да. Чалгы мененчи, чалгыга бизди иштетип калды да көбүнчө. Биздин айыл анан кийин тамеки, түз жерине тамеки акчы да. Эме кылды. Каникулдан кийин бир ай иштечүбүз бала кезде. жардам берчүбүз да ошо немеге. Сиздердин учурда ошондой эмес беле Ооба, баягы? иштечүбүз, анан кийин план толтуруп. Пахтага да барып калдык. Анан аккордеонду тартсачы ошо тоодо чырак менен, анан кийин аябай бийлечүбүз аккордеонго. Кандай бийлечүбүз, анан бир магнитофон же эме болуп калса, жана азыркы мода болуп аткан Бониемдин ошо скетчтин эмелерин эме кылып ырдап калчубуз. Мен балалык деген сонун болду. Биздин Анат Бежем чоңоюп жайлоодо өттү. жайлоодо каначу, көлдөр, чоңтөр, таш капка, чечекти деген аябай ошончо совхоздун кою ошо жакка баккан кенен жайлоо бар да. Ашып кетчү, ашуу менен барчу элек. Анан ошол жайлоодо биздин бала бакча болду. Лира көз, Лира болсо атка аябай бышык, азыр айтып бермек да. Анан эме бир төшөк салса деле минип алып эле кете берчү да. Эркек мүнөз, ушу кызым бир эркек болуп калбаптыр дейт. Бээ да саап калбады. Бээни жакшы деп. Эме колусунда кароосу күч да. Атам балбанда киши болгон да, мындай жана алыш күрөшүндө эч далысы тийген эмес деп айтат да элдер. Өзү да айтып калды, бир да далым тийген жок депчи. Анан бою 2 метр болчу, бийик.
ушу спортко да жакын киши Жакын болгон болду, да. Өзгөчө баягы бир тууган болгондон кийин деле баягы өзүбүздөн деле билебиз, канча бир тууган болбосун, ар бириндин өзүнчө бир кылык чоругу, мүнөзү болот, Сырттан карап турган адамга деле билинет болуш керек. Мисалы, ана эжени көргөндө аябай бир оор басырыктуу, Мен сүйлөсөм ушинтип отура берди. токтоо киши го. Дилбар эже дагы баягы көп эфирден жолугуп жүрөбүз. Дилбар эже тамаша көй аябай. Бир эсимде эргимиге чакырып анан тиги Болот Токтобаев, Республикасынын эмгек сиңирген артисти экөө барып калды. Анан Болот агай токтоо киши го мындай. Анан Дилбар эже тиянан чыгып, биянан чыгып тамашалап, экөөбүз классташып келебиз деп бир кезде экөө теңкенде классташып болуп алды. Тамаша көй. Ал эми Лира эже андан өткөн тамаша көй болуш керек, э? Аныкы да өзүнчө оригинальный тамаша. Өзгөчө. Митип коет. Мен эркек болсом экөөмүңөрдү өзүм эле багып Эң сонун. дей берет тамашалапчы. Дилбар мен Лира мага караганда мындай өтө тыңда. Анан кийин баягы эки сиңдимде ушундай болуп калган эле жакшы болуптур. Бул эми эл жокто тыңда, айтпайын, айта берейин. Эфир келгенде токтоо болуп калат. Эфир сыртынан башкача. Тиги СМС менен тилдегенде, үтүр, точка, илеп белгисиз смайликтер кетет. Тизеби? Кээде мындай тартипке келтирип койгон учур болобу? Ана эжебиздин улуу катары. Кой тиги тарын өз тарынчак да. Анан кой тарынып калбасын деп туруп анан эме кой деп эме кылабыз да. Анан СМС жаза электе баралычы кой деп калабыз. СМС жөнөтүлөт. Жумуштагылар да СМС менен тилдейт да. Ана эжемиз сүйлөбөгөндө эле, тияктан деле сүйлөп эле тилдейт. Аябай сөз бар. Жазганда. Жазганда кыйын жазат. 2-3 баракча мен ушинтип сүйлөгөнүм менен түшүрө келгенде ич эле сүйлөм болуп калат. Баягы мен кээде аябай бактылуумун деп айтам да көбүнчө. Эжем, сиңдим, ортомдо мен аябай бактылуумун деп, анткени ар бир тууган чогуу жүрө албайт да биздей. А биз кээде доспуз буя деп кетебиз, сырдашып калабыз. Чургулардай эле. Чургулардай болчу. Анан мен кийим алып алдымбы? Японский магазинден жосо Бишкек парктан алып алып келсем экөө обязательно бар болот. Анан болсо бул эме Лионду жосо аябай мындай да магазин кыдырганда өзүн жоготуп кыдырат да. Анан кийин бул таап келген эртеси экөөбүз барып кийип алабыз. Бир күнү Лира экөөбүз окшош кийинип кетирбиз жумушкачы. Анан күлүп атпайбы жумуштагылар? Өтүгүбүз, шымыбыз, эме беретка менен. Сүйлөшүп алгандай. Сүйлөшүп алганда кийип кетсиз, анткени чогуу эле жүрүп кийине беребиз да ушинтип. Ошонусузду байкап калдык кийинки учурда. Өзгөчө эркек балдардын ичинде, бир туугандардын ичинде, мисалы, менде деле ошондой болчу. Мисалы, агаңдыкын, иниң экөөңдүккө баягы размери туура келсе, айтпай эле кийип кете бересиң да. Айтпай эле кийип кете бермей. Анан бала кезде сиздерде деле ушундай катталса керек. Же азыркыга чейин ушундай. Биз үчөөбүз бир размер кийебиз да бутубузду. Анан эже кичине эме болсо берчи десем берет, берип коет. Анан мен көз артып калсам, кой ушу сени айтып кой деле, кой берип коеюнчу деп туфлилерден. Көзүң өтүп калды эле, кой берейин да. Берип коет. Ала бер деп бир 2-3 туфли айтпасам 2-3 менде ушул өзү деле унутуп калат. Тиги айылдан мектепте окуп жүргөндө бириникин бири кийип ушундай эле баягы айрыкча кыздар бирибиз кийебиз да. Мен эжемдикин кийем, меникин Дилбар менен Лира кийет ошентип. Лира көз бир размерде эме чоңойдук, анан эме жашыл кызыл кылып койчу. Колготки жанагы мындай эле кийимдерди, жылуу кышкы кийимдерди, куртканы да светин эле бөлөк чыгып кой, анан тең алчу. Экөөбүз эгиздей эле өстүк да, бир 2 жашта, 2,5 жашта. Анан ал болсо биринчи жыртат, анткени эркек баланын оюнун ойноп атканда колготки баарынын жыртат, тизесин жыртып келет. Меники бүтүн бойдон да. Улуу эжебиз кийеткен, андайын Анайып эжем кийеткен, андайын Дилбар эже кийеткен дагы, анан Лира эже келгенде ал кийим жок болот экен да. Эң сонун. Эми келиңиздер бир ырган атындагы айкайлы, дагы бир ырга кулак төшөйлү, анан маегибизди ары карай уланталы. Жумшайттым. Акыркы сөз менен эле. Дилбар Райымбекова. Жанып кетип.
үчөөңүздөр тең баягы комуз үйрөнүп калганда бир өзгөчө болуш керек, Сиңдилериңизге сиз үйрөттүңүзбү же өздөрү дээрден үйрөнүп кетти? Өздөрү үйрөнүшкөндөр. Өздөрү үйрөнүшкөн, Ооба. Демек дээрден. Эми эфирден кошомот айтып деп коеюн. Анап эжем ырын ырдап берейин. Өмүр жазым деген ыры өзүм жакшы көрүп ырдап жүрөм. Сөзү Гүлсина Өмүрбекованын да Гүлсина эжем. Кошаматты жакшылап айтыңыз. Dilinde balday sözümsün, dilinde nazik sezimsin. Süyümü bütkön gül azık, ay gül azık. Ömürdün cazı özünsün, ömürdün cazı ey özünsün. Ay Bali. Süyümü bütkön gül azık, ay gül azık. Ömürdün cazı özünsün, ömürdün cazı ey özünsün. Jılmaysan жазgı gündöysün, canıma nazik söylöysün. Arzugan sen dep selkinin, ay selkinin. Havalın erken bilbeysin, havalın erken bilbeysin. Ay bala. Arzugan sen dep selkinin, ay selkinin. Havalın erken bilbeysin, havalın erken bilbeysin. Kıyamga batı geçen türgü kürek canın için zil. Ökütte gülgün çağımdın ay çağımdı. Ötközüysen özün bil, ötközüysen ey özün bil. Ökütte gülgün çağımdın ay çağımdı. Ötközüysen özün bil, ötközüysen ey özün bil. Баракелде, баракелде. Дилбар Райымбекова Анап эжебиздин сонун бир чыгармасын аткарып берди. Ушул жерден суроо бергим келип атат. Анап эжебиз баягы аккан арыктан суу агат дейт. Атабыздын оончулук жамакчылык өнөрү аркылуу Анап эжебизге жугуп туруп оончулукка бир кечирээк келип калды деген сөз болду жогоруда. Ушул бул да өзүнчө бир жоопкерчиликтүү чоң талант, чоң өнөр. Оончулукка келген күнүңүздү эстесеңиз. Ооба, мен 30 жашыман өткөндөн кийин оончулук келди десем болот. Эми ага чейин өзүм ушул Кыргыз улуттук филармонияда Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринде 10 жыл эмгектендим. Анан оркестрдин коштоосунда ушул улуу муундагы композитор оончулардын чыгармаларын ырдадым. Анан эми Ырысбай Абдыкадыров баш болгон, Түгөлбай Казаков, Асанкали Керимбаевдин ырларын ырдадым. Калыбек Тагаев агайдын ырларын ырдап жүрдүм. Эми мен ошол жакшы баягы азыр ошол обондор классикага айланып калды да. Аны ошол обондорду ырдап жүрүп ошол өзүм таасирлендим го деп ойлойм. Анан баягы өзүң айтып атпайсыңбы, аккан арыктан суу агат деп атамдын да оончулугун мага ошол келди окшойт деп ойлойм. Ошо 30 жашыман кийин 96-жылдардан баштап ошо оончулук менен алектенип келатам. Баягы адагы могу комузду биз баарыбыз эле баягы эми биз ушул Кыргыз Республикасынын эл артисти улуу ырчы Улук Мырза Полотов агайдан баарыбыз окудук да. Анан кийин ошо агай бизге комузду үйрөнгүлө деп агай үчөөбүзгө тең ошо агай сунуштап, анан үчөөбүз тең комуз кармап калганыбыз жакшы экен. Бул
негизи комуз кыргыздын баягы жан дүйнөсүнө, кыргыздын ар бир үйдө баягы комуз илинип туруш керек деп коебуз го, ар бир кыргыздын үйүндө. Анан ушу көбүнчө ушу комуз менен чыгарам обондорду. Анан баягы азыр деле ошол мен баягы өзүм сөз жазбайм, эме обон гана чыгарасыз. ооба, акындар менен көп иштешем, ооба, акындар менен көп иштешем. Көбүнчө кайсыл акындар менен иштешесиз? Же баягы көңүлүңүзгө туура келген текст окуп калсаңыз? Надырбек Алымбеков агайдын сөзүнө жазылган обондорум бар, Үрүнсә Мамат эженкин, Канышай Токтомбаева, Лариса Асанбекова, Анатай Өмүрканов байкелердин ошол сөздөрүнө ошол сөз жаап калса жакшы кайрыктар жаралат. Алгачкы обондоруңуздун баш аты болгон алгачкы обонуңуз кайсыл? Алгачкы обондорум ошо Надырбек байкенин сөзүнө жазылган Кирер. Ошол ыйман, өзүм комуз менен аткарып жүрөм. Кира келдим дейт. Анан ошол ыйман, сүйүүнүн ыйык жолу бар, туулган жердин таасири деген обондорду чыгаргам ошол жылдары алгачкы. Анан Өрүнсә Мамат эженин сөзүнө жазылган акыркы ошол кийин сүйүү темасында жүрөгүм ооруйт дебеңиз деген обонум бар. Обондор чыккан, алгачкы обондор. Кудай куткулсун. Урматтуу көрүүчүлөр, эл назары көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү конокторубузду жогоруда тааныштырдык. 3 теректин 3 кызы, таланттуу кыздар, Анапия, Дилбар, Лира, Райымбековалар конокто. Лира эжебиз бир аз кечигип жатты деп аттык элек. Студиябызды жарыка бөлөп, жаздын алды менен байчы жекеди жаркырап келип орун алып калды. Кош келиңиз. Рахмат, куш келдик. Маанай жакшыбы? Маанай жакшы. Жанатан бери Анапия эжем менен Дилбар эжем сиздин балалыгыңыздын баарын айтып берди. Сиз тууралуу кенен маалымат бар бизде. Барбы? Эң сонун. Не деп айттым? Анапия эжем көп урушат экен сиздерди СМС менен. СМС менен. Катуу айта албайт да. Катуу айта албайт. СМС аркылуу эле жайлап коет. СМСте сиздер сөз аркылуу жооп берет окшойсуздар, э? СМС менен жооп катуу сүйлөп алышыбыз мүмкүн. Эң сонун Шайлыбек атабыздын баягы 70 жылдык аракесинде бир аз кармалып калыптырсыз. Эми ыр менен баштайлы. Үчөөңүздөр келип калдыңыздар. Жанатан бери көрөрмандарыбыз дагы сиздердин үчөөңүздөр бирге аткарган ырларга суусап турган. Рахмат. Кандай эмес. Трио. Сардарбек агайдын ырын ырдайлыкпы? Сардарбек Эсиң ал деген Сардарбек Жумалиевдин агайысын эсиң ал деген чыгат. Ай баракелде. Эй, Вале! Азыркы адам табылбай, бүгүнкү эртең жаңырылбай, күлжүктүү күлкүң кыярса, күлчүдө бүрө жалынбай, күлчүдө бүрө жалынбай. Вале! Өмүрлөр акпай тура албай, өткөн күнү кайра уланбай, сүрөттөй өңгөн нур кетсе, сүйгөндө да жүзүң кубанбай, сүйгөндө да жүзүң кубанбай. Бурулбай, кусалы күчө бугурдай, алтыным деген сөзге
барекелде сонур болду. Өзгөчө чыгармачыл инсандар өзүнүн бугундагы, сырындагы, ырындагы мына ушул колуңузга салып бир жан дүйнөсүндөгү айтылбаган нерселердин баарын ушул ыр менен чыгармачылык менен чыгарып алып кош керек. Сиздерге суктанып тургандагы көрөрмандарыбыз ушул нерсени ойлоп турат. Анан айтайын деген мен суроом, баягы үчөөңүздөр биргеликте быйылкы жылдын эсебинен бир чыгармачылык кече уюштурууга ой пикир, максат коюп атасыздарбы? Же жеке чыгармачылык менен кетеби? Эми ушул жакшы, могу жаңы жылдан кийин бир жакшы тилек кылып атабыз, Кудайым буйрса. Кийинки жаңырларды иште ырдап атабыз дегендей, бир туугандар деген ырды иштеп чыктык. Обону Ишембек Мухтар уулунуку. Ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси, 10-чу композитор Жалил Сыдыков агайдын дагы баягы биз мурун ырдап жүргөн ырларын кайра жаңыртып, аранжировкалап, Жаша Кыргызстан деген ырын кайра алып чыгалы деп турабыз. Жаңы анан мен оондорман дагы трио кылып, Кудайым буйрса. Анан кийин Андар көп да. Жаңырларды эми жаңыртып, триолорду көп эле ырдадык. Көбүнчө Мекен, эл жеринде, сүй жөндө, анан дагы чыгармаларды кошуп, анан элге бериш керек да. 17-жылы мен бердим жеке чыгармачылык концертим, анан Лира берди, анан Анап эжем берди. 3 жыл катары менен Жеке чыгармачылык концерттер менен эмелтип келдик да, мындай. Убактыңыздар ошол жакка бурду. Убактыбызды көбүнчө. Анан үчөөбүз жеке бергенибиз менен үчөөбүздүн баягы переживание бир эле болду да, жанагы мен айткандай 3 баштуу жылам болчу. Ошондой бирибизге кол кабыш кылып, неме кылып келатабыз. Анан эми бир жыл же 2 жыл эме кылып, бир жыл 2 жыл даярданып туруп, анан кийин үчөөбүз мүмкүн эмдиги жылы концерт, эмдиги жылкы же иши ырдын, жаңырлардын чыгышына жараша кылып жакшы баягы азыр информация баягы көп го, ошол бир ырды эле кайра кайталабагандай болуп, жакшынакай болуп даярдансакпы деген ой тилегибиз бар да. Эң сонун. Ошол эле сиздер аткарган Кыргызстан оондору, Шамшык Алым сындуу үчөөңүздөр бирге аткарган ырлардын баарын кыргыз эли жалпы билет. Үчөөңүздөр баягы үчүн менен алып ырдайсыздар дегендей. Анан жаңы клиптерди тартып үчөөңүздөр биргеликте жарыкка чыгарууда максаттар бар болуш керек. Биз үчөөбүз Булакта, Шамшык Алым деген ырларды 17-жылы тарттырдык да, эми быйыл дагы планда бар да. Мен өзүмдүн жеке бир 2 ырым турат дегенде, анан чөздө сүйлөшүп, ушу туулган жери Анап эжемден жакшы обону бар. Туулган жер жөнүндө, Кетметөбө жөнүндө, Кичимекен такыр бөлөкчө го, мындай. Өзүң туулуп өскөн айылың жөнүндө ошол баягы пландын ичинде да. Анткени азыр биздин Кыргызстандын ичинде клипте каражаттын эмесин табуу убактысы дагы убакталып коет да. Аз кетип атканы да ошондон болуп атат да. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Молдо менен ырчын эл багат дегендейчи. Анысыгарындай. Элге кызмат кылып, элдин ушул элге кызмат кылуу менен нан таап жеп жүрөсүздөр. Анан элди кыдыруу, баягы гастролдоп, үчөөңүздөр биргеликте, балким топ менен жерлерде, айылдарда, региондордо гастрол иштери болобу? Ооба, биз бир жыл мурун баягы үчөөбүз айылга барып уюштуруп көрөлүчү, биз барып келеличи деп, анан барып келдик, жакшы болду да. Анан көбүнчө ушу филармониянын жамааты менен чыгабыз негизи көбүнчө. Быйыл да турат чоң гастрол, чоң массалык түрдө да, эми 100ге жакын артист деген чоң эле да. Ошко, Нарын, Караколго 2 жолу ушуларды коюлуп бүт азыр дайындалган. Анан ошого программаны түзгөн боюнча катышабыз. Ырдын тематикасы, анан ошол концерттин бир бүтүндүгү түзөт да режиссер. Ошо боюнча чыгабыз да. Ошо жараша болот, Эң сонун. Эми Анап эжем сольный ырдап берди, Дилбар эжем ырдады. Эми Лира эжебиздин сольный ырдын угалы. Жалгыз аткарып бериңиз. Жанагын ырдап койсун.
ошону ырдап берейин Жан деп сырымды. ойлонуп атам да. Ай баракелде келиңиз. Бул ырды 92-жылы жазылып ошондо ырдаган, биринчи чыкканда. Анан Шайлебек агайдын сөзүнө жазылган, Шайлебек Дүйшөйүп агайдын Жан сырым деген ырды ырдап берейин, ону Болот Садыковдуку. Биринчи репертуарларынын бири дегендей. Жок элем, жан кишиге айткан жок элем. Адамзатта беш кол тең эмес, абайлай көр жаным шок элем. Адамзатта беш кол тең эмес, абайлай көр жаным шок элем. Ай бале. Бузуку көп сак бол берекем, бузуп жүргөн бизге көздөрүн. Бузуку көп сак бол берекем, бузуп жүргөн бизге көздөрүн. Аббале. Көчө сөзүн ташып кымбадым, көрүнгөндөр ушак кылбасын. Көрө албастар тузак тартышып, көз алдында шагың сынбасын. Көрө албастар тузак тартышып, көз алдында шагың сынбасын. Бөлүп жашын төкпөйүн, боздой өмүп куура өтпөйүн. Бөлөктөрдөн кыздын жолу кыз, көнө кырсык салып өтпөйүн. Бөлөктөрдөн кыздын жолу кыз, көнө кырсык салып өтпөйүн. Аббале. Жан сырымды ачкан жок элем, жан кишиге айткан жок элем. Адамзатта беш кол тең эмес, абайлай көр жаным шок элем. Абайлап жүр жаным шок элем. Баракелде, баракелде, баракелде. Көрүштүк деп көрүштүк деп айта көрбө деп. Жакшы чыгарма экен. Ушул жерде суроо берим келип атат. Аккан арктан суу агат деп жогорудан бери айтып атабыз. Атабыз өзү жамакчы киши болгон экен. Оончу киши болгон экен. Ошол улуу жолдулап келатсыздар. Сиздердин жолдулаган уул кыздарыңыздар тууралуу сөз кылалы. Билебиз, Лира эжебиздин кызы да ушул жолго аттанып атат, буюрса деп. Кандай колдоо көрсөтүп атасыз? Кандай тапшырмалар, тартиптерди коюп атасыз? Кудай буйруса, мен дагы ушу Агзинат деген кызым бар. Азыр консерваторияда 3-курста окуп атат. Негизи чын эле сиз айткандай аккан арктан суу агат дегендей болот окшойт. Мен өзүм негизи чыгармачылыкка каршы болуп ойлогом да, каршылык көрсөткөм башында. Анан өзү негизи Абдыраев атындагы музыкалык мектепте окуп калды да 11 жыл. Анан скрипка бөлүмүндө окуп калды. Баары музыка жагына тартып, анан атасы да таланттуу оончу киши болгон, анан мүмкүн ошо эки жактын таланты эме болсо керек деп ойлонуп калам да. Анан көбүнчө кызымды тай эжелерине окшоштурушат. Анап эжем Дилбарга окшоштуруп эме кылышат. Азыр ырдап атат, Кудай буйруса жаңы клиптерди тартып, чыгармачылык жагынан колуман келишинче эле көмөк көрсөткөнгө аракет кылып атам. Эң сонун. Сиздердин азыр эми бул заман башка болуп калбады азыркы учурдачы. Азыр баягы ушул чөйрө жүрөсүздөр, баарын түшүнүп көрүп билип атасыздар, колдоп коштогонго мүмкүнчүлүк бар дегендей. Ал эми сиздердин учурда баягы бала кезде, ал кезде түшүнүк башка болчу да, ырчы болот десе, каршы чыгыш өзгөчө кыз балага. Ата энеңиздер Ата энеңиз каршы болгон жок. Ошол жок, биздин убакта деле үйдөн ата энебиз неме
ошол биздин убакта деле баягы ырчы болуп артист болуш өтө неме болчу. Биздин убакта өтө мындай айта албай, ырчы болом деп айта албай эле мен мисалы мен улуусу катары ушул Борбор шаарганда Фрунзе болчу. Ана мен ырчы болом деп келген жокмун бияка. Башка эле окуу жайга келип анан кийин бул жака ушул эстрадный студияга тапшырып, вокалдан окуп калгандан кийин анан айылга барып, ата-энем окузуп атпайм. Апамдарга. Барып бышырып бүтүрүп анан айткан турбайсызбы? Анан барып каршылык болгон жок ошон үчүн айткан турбайм. Тиги атамдын атамдын жээни бар эле, Турде эжекебиз. Үйгө дайыма эле биз барсак эле үйдө отурат. Өзү айылчыларга жакшы көрчү. Турде эжем отуруп, жакшы келип алдымбы, жакшы келип алдым. Каникулга барып калдым да. Ошол жерден угустум да, ушу ырчылыкты окуп атам деп анан. Анда эмес ырдап бери бизге да, анан Турде эжем мени ырдаткан эмесинде. Анан мускалапан ырларынан ырдап берип, ошол атам апамдарга Турде эжемдерге ошенткен. Мен да борборчумун, комиссиянын составында мен да. Анан атам өз батасын берип, уялбаш керек, ырчы болом десең уялба деп ошентип айткан. Тартынбай ырда деп. Батасын берип узаткан Атабыз каршы болгон жок да негизи. Ал эми уюткулуу ушул таланттардын уюткусу Чордон болгон Улуттук филармонияга кандай болуп келип калдыңыздар? Улуттук филармонияда эми Салкарлар менен замандаш болуп. Мен баягы айылдан айтпай келип улуттук ошол эле Улуттук филармониянын ичинде эстрадалык окуу жайы бар болчу 2 жылдык. Азыр деле бар окуу жай. Анан баягы эле көксөгөн ойлогон ушу окуу жай, ушу ырчылык бөлүмүнө келип тапшырам деп жүрүп эле ырчылык бөлүмүнө тапшырдым. Анан ошол жерден азыркы биздин улуу атактуу ырчы агайыбыз Улук мырза Полотов агайдын колуна келип түштүк. Агай ошондо алгачкы бизден мурда бүткөндөрдөн Алина Жетигенова дагы ушундай эми атактуулардан Алина Жетигенова, андан кийин биз андан кийинки жок, кийин атам эме Айт бүбү, Токто бүбү болуп чогуу окудук. Кийинки анан экинчи бүтүрүүчүлөрү биз болуп калдык. Ошо агайдан келип окуп, анан агай азыркыга чейин эле ошо агайдын немесин колдонобуз. Баягы метод, баягы чеберчилигин, ооба. Анан кийин чеберчилигин колдонобуз агайдын. Ошо агайыбызга ыраазыбыз бардыгыбыз. Азыр мына Кыргызстанда 80% ырчылар бүт агайдан окушкан, Туура. Устаттан шакирт өтөт. Эмнени айтып кет, унутуп баратпайм. Анан ошо агайым ошо Карамолдо Роза атындагы оркестрге менде жакшы ырдаган ырчы кыз бар. Угуп көрөсүңөрбү деп анан хут светке коюп, анан ошо 86-жылы мен жаркылдап жайнап ырдап берсем эле оркестрге кабыл алышты. Анан ошон 86-жылдан баштап оркестрин ырдап калдым. Сиздер кайсыл жылдары келдиңиздер? Мен кийин келдим, 90 жылы келдим. Анап эжем тиги мен сиңдим мышырдайт деп эле мен мактай берип ошентип эле алтырып койгон жумуштар. Троевализм болуп кетти да бул жагы. Студияны окудук. Мен окуп анан эме Маяковский атындагы кыз келиндер институтуна тапшырдым. Анан ошол жака кеттим, педагогика жагынан студияны бүтүп алып, анан аны бүтүп алып анан Чүй театрында иштедим, Көл театрында иштедим. 7-8 жыл тияктай ошондо анан келип Замирбек байке 3 орденди мен бириктире албай атам деп тамашалапчы. Келсем мен 2010-жылдан бери иштейм, 10 жыл болду биригип мындай иштегенибизге. Мындай 10 жыл. Филармония эл шайлар тобуна келген 10 жыл болду быйыл. Замирбек байке келип алып, мен аябай сүйүнүп алды да, ошончо үчөөңөрдү бириктире албай жүргөм, кел, с удовольствием келип иште деп. Абдан кубанам. Чогуу иштеп калдык да. Анан айтып коебузбу, азыр 3 в 1 деп коет го, биз коллегабыз менен турганбыз. Коргобуз дегенде. 3 в 1 деген кофени куйганы бир даамда болот, анысыканда үчөөңүздөр бир ырдаганда сонун чыгат экен да, салыштырып карай турган болсок. Анан дагы бир нерсени айта кетели, мына
Улуу Устат Улукмырза Полотов тууралуу кеп козгоп калдыңыздар. Улуу Устаттан көптөгөн ырчылар чыкты. Анан ал кишиден алган билимди, тажрыйбаны сиздер да кийинки шакирттерге тартуулап, шакирт үйрөтүүгө дагы мүмкүнчүлүк убакыт бөлүп келесиздер. Анткени Дилбар эжени билебиз. Дилбар эжем бул 2017-жылы болуш керек эле. Концертиңизди бергенде ушу концертти алып барчу болдук элек. Ошондо шакирттериңиз чыгырдады эле. Петр Шубин атындагы балдар окуу жайында да көп жылдан бери эмгектенип келатасыз. Ал жакта жумуштар мугалимдик кесип ырчылыктан бөлүп карайлы. Мугалимдик кесипте дагы аркалап келе жатасыз. Ал жакта ишмердүүлүк. Мугалимдик кесип өтө татаал, өтө кызыктуу. Анан мага балдарга сабак берген өтө өзүмө жагат да. Өзүмө жагат, анткени балдар меники өздөрү тандап келген сабак да, класс меники, элдик ырдоо. Анан мен жакшы үндүүлөр көп келет. Анан аларды балдар улам 18-ге чейин өсүп турат да. Сүйөмөлөп отурасың үнүнчү. Чоң кишилерге кылган мындай нагрузка бербейм да. Анткени өзүнүн табигый үнүн менен алып жүрүп отуруп, көбүнчө балдарга сөз анан эркелетип, кандайдыр бир бала менен мээрим төксөң, аябай төгүлүп ырдап беришет. Өзүм да жыргап калам. Анан татаалдыгы жоопкерчилик да. Ошол баланын келечекте эмне болосуң десем, көбүнчө ырчы болобуз деп айтышат. Дагы бир күнү бөлөктө ойлонуп каласың. Сен 18-ге чыкканга чейин көп кесип тандайсың деп мындай багыт береде ала жүрүш керек да, жүрөм да. Анан 17-18 жылы бир балам ушу Азербайжанда Мугам деген балдардын ушу мурдагы фестивалында 3-орунду алып келди. Аябай сүйүндүм, такыр бөлөкчө. Балдар ушу канчалык берсең, ошону кайра эле берет да, экеселеп. Анан ошол эле балам ушу жакында телевидениеде уюштурган, КТР уюштурган эме деген аты эмне эле? Сонунбек Кадыров эже уюштурган Авастон 1-орунду алды. Ошо балам 1-орунду алды. Ал сиздин шакиртиңиз турбайбы? Анда эфирге чакырдык элек бир жолу. Чоң үмүт бар да ошо балада. Жакшы жолго салыш керек. Сиздердин шакирттер? Бизде азырынча шакирт тарбиялап биз эме кылган жокпуз. Азыр өзү эми ал нерсеге да көп убакыт талап кылынат, эмгек талап кылынат. Анап эжем азыр оңондорду эсапына сонун чыгарып атат да, мына оон чыгарганда эле убакыт түшүп да. Чыгармачылык менен. Чыгармачылыгына басым Бирок мен жасап келет. ойлоп калдым, Анап эже шакирт тарбия кылса жакшы болот болуш керек депчи. СМС жазып эле, ордуларды коюп турат. Телефонду алып туруп СМС жазып эле шакирттер ордундарына келип калат. Бүгүнкү күндүн темасы болду окшойт. Эмгелиңиздер ушундай жакшы, тамаша, бура сүйлөгөн сөздөн кийин жакшы ырга кезек берели. Кайсыларды угабыз? Үчөөңүздөрдүн аткарууңуздарда угалыбы? Чогурдаңыздар, келиңиздер. Бир эки ырга угуп анан биздин убактыбызда соңку мүнөттөр барып аткан экен. Айыл кештери деген элдик ыр, Бешикке жан артык да. Кечиресиз. Келиңиздер. Айыл кечине бир саякатчы айланды. Бали.
Эй, бале. Баракелде. Сон кулактын кумарын кандырган сон чыгарма болду. Сиздерден улай эле дагы бир чыгарма суранайынчы, ошону менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Жакшы бир чыгармалардан менен анда эфирибизди өзүбүз эле ырдаган өзүбүздүн Кыргызстан оңдору Эй, деп койсок болобу? ошолор менен, келиңиз. Ошо танабызда Рекорд формат. Эй, бале. Эй, бале.
эле. Görünbeyt Kırgızstan, hiç görünbeyt Kırgızstan oğulları. Hiç görünbeyt Kırgızstan, hiç görünbeyt Kırgızstan oğulları. Баракелде. Авалтан чырды эмес ырды сүйгөн кыргыз элинин кымыз жыттуурларына оолотуп жүрөрүңүздөр. Алтынай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Эфирибиздин сөзүбүздүн аягында күйөрмандарыңыздарга, угармандарыңыздарга, жалпы калың кыргыз катмарына бир жаздын алды менен жакшынакай жүрөктөн чыккан асыл тилектерди айтып өтүңүздөр, Анапи эже. Ушу сиздерге да чоң рахмат. Бизди баягы эл менен ушул эфир аркылуу биздин жаңылыктарыбызды, чыгармачылыгыбызды байланышып турасыңар. Сиздерге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Күйөрмандарга жаз майрамыңыздар менен демекчибиз. Мен дагы Андайын аксагал сиздерге ыраазычылык билдирем. Биз дагы сонун ушундай эфир келгенде өзүбүз дагы жакшынакай бир эме алып кетебиз. Күйөрмандарга дайыма ачык асман болсун кыргыз жерибизде. Жаздын маанайындай ар бирибиздин көкүрөгүбүздө бакубаттуулук каалайм. Бар болуңуздар демекчимин. Айтканыңыз келсин. Мен дагы ушу кыргыз элибизге аманчылык, барчылыкты келе жаткан жаз майрамы менен куттуктайбыз. Аман бололук баарыбыз. Ошо дайыма ар бир үйдө ыр күлкү жаңырып турсун демекчибиз. Айтканыңыздар келсин. Ырды күлкүнү жаңыртууга көмөкчү болуп жүрөңүздөр. Ден соолуңуздар чың болсун. Ар дайым эргүүнүн, бийиктиктин, ийгиликтин үстүндө болуңуздар. Рахмат. Аманчылыкта ушундай эфирден жолугуштуралы. Сиздердин чыгармачылыгыңыздарды жалпы күйөрмандарыбыз баалайт, барктайт. Ар дайым элдин көңүл борборунда болуңуздар. Жоң Рахмат. Ардактуу эл назары көрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто бир туугандар Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын, Алымкул Үсөнбаев атындагы мамлекеттик эл шайырлар фольклордук тобунун солисттери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, аткаруучу Анапи Арайымбекова жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкерлери, агартуучулар, мугалимдер Дилбар Арайымбекова, Лира Арайымбекова бир туугандар бүгүн бизде конокто болду. Эл назары көрсөтүүсү менен ар дайым бирге болуңуздар. Элдин назарында жүргөн, элдин көңүл борборунда жүргөн инсандарды биз дагы да болсо чакырабыз. Биз менен бирге ар дайым көңүл бийикте болот. Келе жаткан жаз майрамыңыздар менен.